Рахмат, урматтуу мекендештер, урматтуу массалык маалымат каражатынын өкүлдөрү. Өзүңүздөр байкагандай, өлкө көрсөткүчүнүн кескин көбөйүп кетишине карабай, 3 күндөн бери Кыргызстанда пневмония жана тастыкталган COVID-19 оорусу менен ооругандардын статистикасын бириктирип эсептей баштадык. Эпидемиологиялык абал дагы эле курч бойдон калууда. Эки ооруну бириктирип эсептөө менен бизде көрсөткүчтөрүбүз өзгөрдү. Бирок дүйнө жүзүндө дээрлик мамлекеттердин көпчүлүгү бүгүнкү күндө эки оорунун эсебин эки башка жүргүзүп жатышат. Бирок мына бүгүнкү күндө бул массалык маалымат каражаттарында дагы айтылып жатат. Биз ушундай экөөнү чогуу эсептөө менен алып барып жатабыз. Жакынкы аралыкта Бишкек шаары жана ага жакын жайгашкан Чүй облусунун райондорунда абалдын абдан курчугандыгына байланыштуу. Өзүңүздөр билгендей, мына Бишкек шаарында андан кийин дээрлик республиканын бардык аймактарында күндүзгү стационар ачылды. Акыркы мезгилдерде башында стационарларга 5000ге чейин биздин жарандарыбыз кайрылып аткан болсо, мына акыркы суткадагы кайрылуулар 3,5 тегерегинде болду. Жалпы кайрылгандардын саны 60.000ге жетти. Шаарда стационарлар өз убагында ачылганын белгилеп жатышат элибиз дагы. Учурда бүт республика боюнча бүгүнкү күндө 848 күндүзгү жана түнкү стационарлар ачылды. Бүгүнкү күндө күчөтүлгөн режимде толук кандуу иштеп жатышат. Аймактарда ооругандардын саны да көбөйүүдө. Акыркы сутканын ичинде бүт аймактар боюнча 18.902 адам кайрылган стационарларга. Албетте бул стационарлар баарыбыз жакшы билгендей убактылуу иштейт. Кырдаалга жараша гана өзүнүн ишин алып барып турат. Кечээ президентибиз менен жолугушканда заманбап клиникалар оорукананын курулушу боюнча кеңири сүйлөштүк. Кудай буйруса, ушул жумада баштайлы деп турабыз. Бүгүнкү күндө салынуучу орду Ошто дагы, Бишкекте дагы белгиленди. Ушул жуманын аягы бейшемби жума күндөрү биз ушул эки шаарда заманбап 100 орундук оорукана, анын ичинде 25-30 орундук реанимациялык палаталар койкасы менен ушундай бир тез аранын ичинде курулушту баштаганын турабыз. Буга чейин да бул боюнча бир топ мындай иштер, даярдыктары көрүлүп келди. Азыркы мезгилде проекттердин баардыгын даярдап бүтүшүп, Кудай буйруса, ушул керектүү документтерин даярдап, ушул жума күнү, анан бейшемби күнү ушул эки шаарда баштайбыз деп турабыз. Ошондой эле маселени бардык биздин 7 региондо чечели деп турабыз. Бул 7 региондо буга чейин иштетилбей турган бош имараттарды таап, азыр биздин өкмөттүн региондордогу, областтардагы өкүлдөрү таап, ошолорду даярдап жатышат. Тез аранын ичинде, бир айга жетпеген убакыттын ичинде 100, 150, 200 койка местага чейинки сыйымдуулугу бар имараттарды даярдап, ремонттон өткөрүп, аларды дагы бүгүнкү замандын талабына ылайык жабдуу менен жабдуулап, ошондой ар бир региондо даярдайлы деп атабыз. Өзүңүздөр байкагандай, булардын баардыгы мына күзгүгө даярдык көрүү болуп эсептелинет. Ал эми бүгүнкү күндөгү акыбалды айта турган болсок, акыбалды мына Бишкекте абдан биринчи 3 күндүн ичинде катуу курч болуп, ошол болгон биздин ооруканаларда ооруларга орун жетпеген, орунга жайгаша албаган маселелер жаралды, көйгөйлөр. Ошого байланыштуу мына бүгүнкү күндөгү маселелердин баардыгы мындан кийин андай кайталанбасын деп чечүүнүн үстүндө иштеп жатабыз. Ал эми бүгүнкү күндөгү абалды айта турган болсок, Кудайга шүгүр, Бишкек шаарында ооруканаларда оорун жайгаштыруу үчүн орундар бар. Мына айта турган болсок, Бишкекте 16 стационарда бизде жайгаштырылган. Бүгүн ушул пневмония менен, коронавирус менен ооругандарды жайгаштыруу иштери жүргүзүлүп жатат. Күндө ооруга чалдыгып больницага же болбосо ооруканага түшкөндөрдүн санына караганда, ооруканадан айыгып чыккан биздин жарандарыбыздын саны көбөйө баштады. Бул дагы сүйүнүчтүү жакшы кабар деп айтсак болот.
Ошону менен бирге биздин өнөктөштөр менен иштөө боюнча маселелерди айта кетсем, мына жакында Минскиде 17-июлда Евразия экономикалык биримдигинин өкмөттөр аралык кеңешинин өткөн кезектеги жыйыны болуп өттү. Өзүңүздөр билгендей, бул коронавирус башталгандан бери биринчи жолу ушундай жолугушуу кайра башталды. Ал жерде дагы өкмөт башчылары өздөрүнүн аймагындагы болуп жаткан коронавирусқа күрөшүүдөгү жумуштар, ал жердеги көйгөйлүү маселелер боюнча талкуулар болду. Бүгүнкү күндө статистика боюнча эпидемиологиялык кырдаал дүйнөдө, ошонун ичинде биздин Евразиястын алкагына дагы курчтуруп жаткандыгын бардык өкмөт башчылар белгиледи. Экинчи айтчу маселе, ошондой эле жакын аралыкта биздин республикада пайда болгон көйгөй бул дары каражаттарын калпсыздоо маселеси боюнча болду. Саламаттык сактоо министрлигинин 14-июлдагы буйругу менен коронавирусту дарылоо үчүн дары каражаттар жана медициналык буюмдар тизмеси жаңыртылды. Бул биздин фармацевтика менен дары дармектерди ташуу менен алектенген биздин компаниялардын суранычтары менен тез аранын ичинде ушундай иштерди жасадык. Дары каражаттардын 56 аталышынан жана медициналык буюмдардын 59 позициясынан турган жаңы ушундай тизме жаңыртылды. Антикоагулянттар менен антиреагенттер тобунан эң керектүү жана көлөмү жагынан зарыл болгон дары каражаттардын 8 позициясы тандалып алынды. Бүгүнкү күндө мына кээ бир позицияларга, кээ бир аптекаларда таңкыстык болуп жатат. Бирок дээрлик такыр жок болуп калган. Бишкек шаарында, региондордо андай маселе жок. Бир аптекада жок болсо, экинчи аптекада пайда болуп жатат. Мен азыр сиздерге негизинен таңкыстык болгон биздин позициялар бул 6 позиция болуп эсептелинет. Бул антибиотиктердин 6 позициясы, бул ванкомицин, линезолид, цефтазидим, цефапаразон, имипенем, амикацин деген дарылар ушул бүгүнкү күндө мындай такыр жок эмес, бирок таңкысыраак болуп турат биздин Бишкек шаарында өзгөчө. Бул жаатта учурда абал акырындап турукташып жатат. Мына башында өзүңүздөр билгендей гепарин, кликсан сыяктуу эң керектүү пневмонияга дарылардан дагы бир топ таңкыстык болуп, ошол арада ар кандай туура эмес дагы кээ бир биздин жарандарыбыздын жасаган жумуштары пайда болду. Анан баягы ажиотаж болуп, ызычуу башталганда көпчүлүгүбүз ушундай маселелер жаралды. Баягы коронавирус жаңы башталганда, өзгөчө абал киргизилип атканда азык-түлүккө ушундай маселе жаратканбыз. Бул жолу дагы ушундай маселе жаралып, бирок тез аранын ичинде мен ыраазычылык билдирип кетем. Фарм компанияларынын жардамы менен, мамлекеттин киришүүсү менен тез аранын ичинде абалды кайра түздөгөнгө мүмкүнчүлүк болду. Бүгүнкү күндө бул дарылар жана мен айткандай шаарда тапса болот. Ал эми алардын баасы боюнча өкмөттүн тиешелүү ведомстволору атайын жумуштарды бүгүнкү күнгө чейин тынбай жүргүзүп жатышат. 1-июлдан 17-июлга чейин республикага антиагреганттардын жана антикоагулянттардан 34.660 упаковкасы же таң акчасы киргизилди. Алардын ичинен 7.700 таң акча кликсан препараты, 1.500 таң акча фленокс, 15.000 таң акча гепарин. Бардык препараттар биринчи саатта эле сатылып кетип атты. Биринчи күнү келгенде билесиздер, андан кийин пайда боло баштады. Себеби элдин көпчүлүгү ошол кереги бар болуп аткан, ушундай эл издеп аткан ушундай дарыларды кээ бирөө ушундай алып коеюн кереги тийип калабы деген дагы ой менен, максат менен алып койгондор да болду деп маалыматтар түшүп жатат. Белгилей кетчү нерсе, пандемиянын башталышы менен бир нече өлкөлөр дагы дарыларды экспорттоого тыюу салышкан. Бул жылдын башында эле ушундай маселелер жаралды. Өзүңүздөр жакшы билесиздер. Ага карабастан мына коронавирус болуп турган убакта биздин өлкөдө коронавируска каршы дарылардын, антибиотиктердин, тиешелүү уколдордун эч кандай таңкыстыгы байкалган жок. Акыркы ошол 2 жума мурунку ызычуу башталып кеткенде ооругандардын саны көбөйүп, ошол убактан баштап бизде ушундай маселе жаралды. Европа биримдиги дагы дары препараттарын Европанын сыртына коммерциялык экспорт жүргүзүүгө тыюу салды. Ушуга окшогон
103 позициядан турган препараттардын баардык түрүн сыртка чыгарууга тыюу салынды. Аларга карабастан коронавирусту дарылоо үчүн пандемия башталгандан бери 56 аталыштагы турган 3.612.000 упаковка дары Кыргызстанга киргизилди. Бул ушул 6 айдын ичинде. Азия өлкөлөрүнөн 639.000 упаковка, Европа өлкөлөрүнөн 682.936 упаковка. Жана СНГ өлкөлөрүнөн 2.290.145 таңгак, же болбосо жалпысы 3.612.000 таңгак ушул дары дармектер Кыргызстанга киргизилди. Жакынкы күндөрү келе турган дары дармектер жөнүндө айтсам, өзүңүздөр билгендей 19 июлда 17 июлда атайын рейс менен 5 тонна дары дармек Белорусиядан келди. Жүктүн көп көлөмү ушул күндөрү Индиядан 8 тонна дары каражаты келди. Айдын аягына чейин 25.000 упаковка гепарин, 10.000 цефапин, 36.000 сетазидим сыяктуу дарылардын келиши күтүлүп жатат. Августтун башында 30.000 цефапин, 75.000 гепарин келет, Кудай буйруса. Бул мына бүгүнкү күндө пландалып алып келине турган дарылар. Азырда мына күндө биздин бажы кызматынан биз ошол маалыматты эртең менен алып турабыз. Күн куру эмес, күндө ташып келүү болуп жатат. Буюрса бул жакынкы күндөрдө толук кандуу бир эле Бишкекте эмес, жалпы республиканын аймагында ушул дары дармек менен камсыздоо маселесин толук кандуу чечебиз деп ойлойм. 21 июлда же болбосо бүгүндөн тартып Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлиги тарабынан сатылып алынып жаткан Шанхайдан, Кытайдан Шанхай Бишкек рейси менен 42.920 дана энексапариндин партиясы жана надрапиндин 33.000 дана партиясы келет. Биринчи партиясы менен азыр надрапиндики жүктөлүп жатат. Азыр эле мен Кытайдан маалымат алдым. Надрапиндин биринчи партиясы мына бүгүн түнү, Кудай буйруса эртең мененки учуп келет. 25 июлга чейин такталган маалымат боюнча фармацевтикалык субъекттер тарабынан төмөнкү препараттардын келүүсү күтүлүп жатат. Бул 25 июлга чейин келет. Мына акыр жакынкы 3-4 күн ичинде. Фраксипарин 1000 таңгак, энексапарин 8954 таңгак, гепарин 13.000 таңгак, ривароксабан 500 таңгак, ар кандай топтогу антибиотиктер 46.250 таңгак, пропофол 2500 таңгак, суксаметоний 6000 таңгак, парацетамол 100.000 таңгак, аскарбинка 200.000 таңгак келет буюрса. Бул мына жакынкы 3-4 күн ичинде келе турган дарылар. Андан кийин 25 июлга ошондой эле антибиотиктерден 26.990 таңгакча келет. Бул башка бир компаниянын алып келе турган дарысы. Ал эми август айынын ичинде келип түшүү дармектердин планын айта турган болсок, бул гепарин Индиядан 25.000 таңгак, Белорусиядан 1992 таңгак, Украинадан 5.000 таңгак, Белорусиядан 20.000 таңгак келет дагы. Мен Белорусияны 2 жолу кайталаганым, бул башка компаниялардын алып келе турганы. Цепефим 10.000 таңгак Индиядан, 11.120 таңгак Россиядан, 20.000 таңгак Грузиядан. Сефтазидим 36.000 таңгак Индиядан келет. Леволаксацин 41.000 таңгак Индиядан, 200.000 Өзбекстандан, 3.000 Россиядан. Клексан 5.000 Венгриядан келет. Кетамин 70.000 Украинадан, азитромицин 10.000 Индиядан. Энексапарин 42.920 таңгак жана мен айткан, бул Кытайдан келет. Бүгүндөн баштап келе башташат булар. 4.500 таңгак Россиядан келет. Надрапарин 33.000 таңгак жана айткан ошол башталат, ошол аяк августка чейин келет. Кларитрамицин 10.000 таңгак Пакистандан, 18.000 таңгак Белорусиядан келет. Диклофенак 10.000 Индиядан, цефраксимал акситил 10.120 Индиядан, ампицилин сульбамактам 20.000 Индиядан, ацетилсалициловая кислота 20.520 таңгак Россиядан, раствор рингера 50.680 таңгак Өзбекстандан, парацетамол
5.000 тонна Өзбекстандан, аскорбиновая кислота 18.000 тонна Россиядан, суксаметоний 6.000 тонна Украинадан келет. Буйруса, мен жогоруда айткандай, дары дармекке болгон таңкыстыктарды азыркы күндө кээ бир аптекаларда жаралып аткан. Биз толук кандуу чечкенге мүмкүнчүлүк болот. Андан сырткы медициналык буюмдардын жеткиликтүүлүгүн камсыздоо боюнча да бүгүн иштер жүргүзүлүп жатат. Өзүңүздөр билгендей, 573 бирдикте бүгүнкү күндө бизде Кыргызстанда коронавирус башталганда ЭБЛ аппараттары бар болчу. Алардын ичинен Бишкекте 270 тана, калгандары региондордо бөлүштүрүлүп берилген. Азыркы коронавирус башталганда биз эсептерди чыгарганда Саламаттык сактоо министрлигинин берген маалыматына ылайык 220 ЭБЛ аппараты биздин өлкөгө жетишпейт деп берилген болчу. Бүгүнкү күндө 220 ЭБЛ аппараттын 176-сы ар кандай булактардан бүгүнкү күндө Кыргызстанга келип түштү. Бүгүнкү күндө ал толук кандуу ошол бөлүштүрүлүп берип иштеп жатат. Эпидемиологиялык фонддун каражаттарынан 1200 дана кычкылтек концентраттары алынды, 2000 дана пульсоксиметрлер, 24751 дана жана жеке коргонуучу костюмдар и андан башка мына гуманитардык жардамдар аркылуу да келгендер бүгүнкү күндө толук кандуу иштеп жатышат. Кычкылтек концентраты боюнча айта турган болсок, биздин Саламаттык сактоо министрлигинин берген заявкасы боюнча Кыргызстанга жетишпегендиги 2250 кычкылтек концентраты керек деп берилген болчу. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда бул мамлекеттик деңгээлде мамлекеттик ошол медициналык ишканаларда иштеп жаткан кычкылтек концентраттардын саны 3041 түзөт. 3041 түзөт. Андан сырткары баары жакшы билебиз, биздин жеке компаниялар, жеке жарандар, ишкерлер да өздөрү алып келгендери, анан жеке медициналык ооруканалардагы алып келгендер көп болду. Биздин эсеп боюнча бүгүнкү күндө 4000ден ашык ушул кычкылтек концентраттары бар. Биз дагы Кудай буйруса бүгүн эртең 400 гуманитардык жардам аркылуу 400 концентратор келет. Андан сырткары бүгүн 40 жүктөп атат, эртең бүрсү күндө жүктөйт, бардыгы ол дагы 500дү. Буга чейин 1500 алганбыз, дагы 500дү Кытайдан алып жатабыз. Алардын бардыгын алып атканыбыздын себеби биз бүгүнкү күндө бизден бир талабыбыз ушул кычкылтек концентраттары ЭБЛга караганда көбүрөөк иштетилет экен. Буну практика көрсөттү. Башында бардыгыбыз ЭБЛ аппараты деп абдан суу салаттык эле, кийин талап башкага бурулуп кетти. Бул кычкылтек аппараты болду. Кычкылтек аппаратын колдон келсе ар бир айылдагы ФАПка чейин жеткирип ошол жерге жок дегенде 1-2 аппарат ар бир айылга коюп берсек деген тилегибиз бар. Мен ойлойм, азыр мына келгендердин бардыгын биз сарамжалдуу колдонуп, ошону туура бөлүштүрүп колдоно турган болсок, бул ошол айылдардагы ФАПтарга чейин жеткиргенге туура болот. Ал маселени биз Кудай буйруса чечебиз деп ойлойм. Азыркы мезгилде жеке тараптардан дагы бир нече аппараттар келип жатат. Жакында эле мына 200 штук бир фарм компаниясы алып келип атат 23-үндө. Дагы бир компания 50 дана, андан кийин дагы бир компания 35 дана, дагы бир 15 дана жалпысы болуп, жана мен айткандан сырткары дагы 300 дана кычкылтек концентратору, ЭБЛ аппараттан 42 дана, пульсоксиметрден 10100 дана дагы ушул Туркиядан, Кытайдан келгени турат. Ошону менен буйруса бул маселелер дагы толук кандуу чечилет деп ойлойм. Бүгүнкү күндө бизде уюштурулган стационарларда, ошол ооруканаларда бул маселе боюнча бүгүнкү күндө маселе кычкылтек концентраторуна, ЭБЛ аппаратына башындагыдай мындай абдан чоң ажиотаж жараткан талаптар жок. Кудай буйруса жетиштүү. Ал тургай мен айткандай акыркы мына 3-4 күндөн бери биздин Бишкек шаарында ооруканаларда, региондордо тем более жанагы ооруканага түшкөндөргө караганда ооруканадан айыгып чыккандардын саны көбөйүп, бош орундар бүгүнкү күндө бар. Өзүңүздөр жакшы билгендей, бүгүнкү күндө мына кээ бир мамлекеттер тез аранын ичинде ыкчам больницаларды салып,
ооруканаларды миң орунга чейин жасады. Аны биз да көрүп турдук. Бирок биздин мамлекеттин акыбалына жараша биз да өзүбүздүн билген жолубуз менен баралы деген жол менен барып, мына бүгүнкү күндө бир эле Семетей обсервация жайында, бул Манас аэропортунун жанындагы мурунку Ганси деп аталган базада ошонун баардыгын профилировать этип, заманбап мына кече бүт кабарчыларды, кызыккандардын баарын алып барып көрсөтүп келишти. Бүгүнкү күндөгү талап, ошол жердеги шарттардын түзүлүшү боюнча 50 койка реанимационный жанагы отделениясы менен 1715 койка местаны даярдалды ал жерде. 1715. Ар бир жарымынан көбүндө ар бир комнатада душу, туалети, жууна турган жайы бүт барлык шарты менен. Ар биринин өзүнүн кондиционери менен. Андан сырткары бир 4 блокто, мен билгенден 4 блокто жанагы душу, анан кийин туалети мына ар бир комнатада эмес, жалпы бирок ошол корпустун, блоктун, этаждын ичинде жайгашкан. Шарттар Кудай буюрса ал жерде жакшы. Тиешелүү медициналык кызматкерлер менен дагы камсыздоо боюнча бүгүнкү күндө маселе ал жерде толук кандуу чечилип калды. Башында көйгөй болуп бизде негизги пневмония башталып, ушундай Бишкек шаарындагы ызычуу башталган убакта негизги бизде чечилбеген 3 маселе пайда болгон. Бул биз такырын даярданбагандыктан эмес, ошол убакта мына өзүңүздөр билгендей тез аранын ичинде, 1-2 күнүн ичинде эле биздин элдин арасынан ошондой бирин бири көрдү, кандай болду, ызычуу башталып кетти. Ошого байланыштуу биринчиден бизде медициналык кызматкерлердин таңкыстыгы пайда болду, и дары дармектердин таңкыстыгы пайда болду. Кийинки айта турган маселе жалпы коронавируска, пандемияга каршы күрөшүүдө медициналык буюмдарды жана дары дармектерди ташып келүү боюнча 6 айдын ичинде Кыргызстанга 13 миллиард 144 миллион сомдук ошол медициналык буюмдарды ташып келүүсү болуптур. 1-жылдан 14-жылга чейин, же болбосо акыркы 2 жумада абдан интенсивдүү болду. Бул Кыргыз Республикасынын аймагына дары каражаттарынан жана медициналык буюмдардан 423 аталыштагы 672 миллион 608 миң сомго дары дармектер ташылып келинди. Bunun içinden taza darılarga 489 milyon 368 bin son summasında karşılanıptır. Medisinalık buyumlarga 142 milyon 183 bin 239 son summasında akça karajatı jumşalıptır. Эми ушуга байланыштуу бүгүнкү күндө жана мен жогоруда айтып кеткендей биздин республиканын аймагындагы кырдаалды мына Бишкек шаарынан башталып Чүй областы бүгүнкү күндө баардык жерлерде жана мен айткандай күндүзгү стационарлар ошону менен бирге ооруканаларды даярдоо иштерин жүргүзүү боюнча региондордо толук кандуу иштер жүргүзүлдү. Азыркы мезгилде мына биз штабта талапты койдук. Ар бир айылдагы ФАПка чейин дары дармек, тиешелүү коргонуучу кийимдер, ошондой эле тиешелүү жабдыктар менен жабдууну күчөтүү маселеси боюнча. Бул сөзсүз эле мамлекеттин каржысы эмес, ар кандай булактарды издөө менен бардык мамлекеттик кызматкерлерге тиешелүү ушундай тапшырмалар берилди. Алар ошол жерлерде бардыгын даярдашып, мына биз күндө штабта ушул маселени сөзсүз түрдө күн сайын талкуулап, кайсы жерде канча орундук даяр болду, күндүзгү стационар кандай иштеп жатат, түнкү стационар кандай иштеп жатат, ал эми баягы оор акыбалдагы биздин жарандарыбызды дарылоо иштери боюнча даярдалган орундуктар кандай иштеп жатканы боюнча маалыматты алып жатабыз. Ал эми региондордо медицина кызматкерлерин даярдоо боюнча мына Бишкекте буну биз 2 ай мурун эле колго алып иштеп баштаганбыз. Атайын ошондой саламаттык сактоо министрлигинде кызмат бар, кайра даярдоо боюнча. Ошол жердин базасында ошол кыска курстан өткөрүү боюнча медицина кызматкерлерин атайын иш жүргүзүштү. Азыркы мезгилде ошондой эле жумуштарды болгон мүмкүнчүлүктү колдонуп региондордо жүргүзүүнө.
ар бир ФАПтын кызматкери фельдшер. Ошол айылдагы биздин жараныбыздын акыбалын, ошонун клиникасын көрүп туруп, ошого туура дары берип, же болбосо туура укол жасап, же туура дарылоону кеңештеп, жок дегенде колдон келсе ошону дарылап берүүгө мүмкүнчүлүк боло тургандай кылып даярдоону тапшырма бергенбиз. Бүгүнкү күндө ал иштерин да уюштуруп жатышат. Мына жакында эле проонун жардамы менен ошол биздин айылдардагы ФАПтарда иштеген биздин фельдшер медсестраларга атайын методологиялык көрсөтмөнү даярдап чыгышты. 6000 нускадагы кечээ ошону акыркы протоколдун негизинде жасашып, саламаттык сактоо министрлиги азыр таратуунун үстүндө жүрүшөт. Ошол мен угуп жаткан айыл жерлериндеги ФАПтын кызматкерлери боло турган болсо, сөзсүз түрдө саламаттык сактоо министрлигинин атайын кызматтары даярдаган ошол методологиялык көрсөтмөнү алып, кунт коюп окуп, ошол боюнча даярдыктарды көрсөңүздөр. Андан сырткары биз мамлекеттик муниципалдык кызматкерлерге ушундай тапшырма бердик. Азыркы мезгилде бизде негизги көйгөй болуп, мына дары дармек маселесин Кудай буюрса чечип калдык. Орундуктар боюнча маселе бүгүнкү күндө мына Бишкекте жоюлду. Кудай буюрса жабдуулар боюнча эң керектүү жабдуулардын баардыгын алып, аларды жайгаштырып ишке киргизүү боюнча маселелер чечилип калды. Азыр негизги маселе болуп, мына региондордо ар бир региондо жок дегенде ошол бирден томография, рентген кабинеттерин даярдоо боюнча тапшырмалар берилди. Бул боюнча мына эгерде пневмония боло турган болсо, региондон шаарга же болбосо Ошко, Бишкек шаарына же болбосо башка кайсы шаарда болсо ошол жака келип отурбастан, ар бир региондо, ар бир областта сөзсүз түрдө ошондой томограф кабинеттери, компьютер томографиялык кабинеттери ошолор иштей тургандай шарттар түзөлдү деп азыр тапшырмалар берилген. Бул боюнча дагы иштер жүргүзүлүп жатат. Азыркы жакын аралыкта тез арада ичинде ошону ишке киргизүү боюнча жергиликтүү бийликке ошонун ордун алдын ала кабинеттерди даярдап туруу маселеси да тапшырылды. Биз аларыбыз менен тез эле ошону ошол жака коюп, тиешелүү адистер менен ошону даярдыктан өткөрүп, камсыздап берүү боюнча иштерди жүргүзүп жатабыз. Андан сырткары жана мен айткандай негизги көйгөйлүү маселе бул маселелерди чечкенде бул биздин жарандарыбыздын бүгүнкү күндө ооруканаларга кеч кайрылгандыгы болуп атат. Мына баягы күндөргө караганда биздин республиканын аймагында мына акыркы 2 күндөн бери өлүмдүн болушу бир аз азайды. Бирок ошого карабастан дагы эле бар. Негизги биздин койгон талабыбыз жерлерде саламаттык сактоо кызматкерлерине деги эле бардык ушул коронавируска каршы күрөшүп аткан мамлекеттик органдарга койгон талабыбыз ушул өлүмдү азайтып, жок кылуунун үстүнөн иштөө болуп жатат. Негизги азыркы талап ошол болуп турат. Ошого байланыштуу мына биз анализ кылып көрсөк, ушул бир күндө болуп аткан каза болгондордун дээрлик жарымы же кээ бир күндөр андан да көбү ошол ооруканаларга акыркы күнү кайрылып калгандар болот. Акыркы күн же 1-2 күндүн ичинде. Тилекке каршы баягы биз орун өткөрүлгөн күндөрүбүз да болуп жатат. Кеч кайрылып жатышат да. Ошон үчүн мен суранып кетет элем, баардык биздин жарандарыбызга эгерде кандайдыр бир клиникасын байкасаңыздар, жөтөлүп калсаңыздар, же болбосо мурундан суу агып, же болбосо бир мындай баягы телевизордон массалык маалымат каражатынан айтылып жаткан кандайдыр бир мындай шарттарын байкап калсаңыздар, тез аранын ичинде мына мен айткандай, эгерде ооруканага бара албасаңыздар, жок дегенде айылдагы ошол ФАПтардагы фельдшерлерге кайрылыңыздар. Сөзсүз түрдө. Орун өткөрүлгөн бул аягы жаман болуп атат. Же болбосо мына райондорго чейин уюштурулду. Райондорго чейин бизге берген маалыматка жараша мына республиканын аймагында мен айткандай бүгүнкү күндө 848 күндүзгү стационар жана түнкү стационарлар иштеп жатат. Мунун дээрлик көпчүлүгү күндүзгү стационарлар жана жеңил убагында келип, ошол жерден уколдорду алып, дарыланып, керектүү дары дармекти жаздырып алып, анан сатып алып же бар болсо ошол жерден алып дарыланганга жеңил кезинде ошол ооруга каршы иштерди жүргүзүп, дарыланып алганга мүмкүнчүлүк болот. Ошондуктан өткөрүп жибербестен ушул сөзсүз түрдө азыр кайрылып, эрте кайрылсаңыздар, мен сиздерден суранып кетем, урматтуу мекендештер. Негизги көйкөй
акыркы мезгилдеги негизги көйгөйдүн бири ушул болуп жатат. Биздеги кээ бир жарандарыбыз кеч кайрылганга байланыштуу биздин жана медицина кызматкерлерин дагы алы келбей калып жатат. Эми буну өзүңүздөр жакшы түшүнөсүздөр. Ошон үчүн мен ойлойм бул маселеге туура мамиле кылып, ооруну жашырыштын кереги жок эч кандай. Бул баардыгыбыздын башыбызга келген ушундай маселе болуп жатат. Ошондуктан тартынбай барып дарыланышыңыздарды мен дагы бир жолу суранып кетемин. Кийинки айта турган маселе мына дүйнө жүзүндө бүгүнкү күндө күз кыш айларында кайталануучу ушул пандемиянын экинчи толкуну жөнүндө маселе болуп жатат. Бул боюнча айта турган болсок, бизде атайын ошол штабта ушул күздө кайталанып калчу пандемияга каршы иш чаралар белгиленген. Ошол иш чаралардын кээ бирөөрүнө токтолуп кетейин. Жана мен айткандай, азыркы мезгилдеги Бишкектеги жасалып жаткан медицина кызматкерлерин даярдоо кыска курстан бүт республиканын аймагында болгон каражаттарды онлайн режимде болобу же мындай ошол жерге барып болобу ушундай уюштуруу боюнча тапшырмаларды бердик. Бул биринчиден бүгүнкү күндөгү медицина кызматкерлерине болгон таңкыстыктарды жоюу үчүн жасалып жаткан жумуш. Экинчиси ошол күз мезгилинде кокустан айтылгандай болуп, ошол прогноздогудай кайталанып кетчү маселе чыга турган болсо, биз ошого толук кандуу мындай тиешелүү чара көргөнгө мүмкүнчүлүк түзүү үчүн медицина кызматкерлерин республика боюнча ушул кайрадан кыска курстардан даярдоо, мисалы үчүн башка профилдеги иштеп жаткан медицина кызматкерлерин дагы ушул пандемия, коронавирус, анан кийин ушул пневмонияга каршы дарылоо иштерин жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк боло тургандай кылып даярдоону баштадык. Ал боюнча тапшырмалар берилди, тиешелүү. Мен ойлойм, жерлерде аны башташты. Биз жакын күндөрдө бул боюнча дагы маалыматтарды алабыз. Эми күз боюнча айта турган болсок, пандемияга каршы күздө башталуучу күрөштүн негизги максаттарынын бири болуп, биз мындан бир 2 ай мурун эле ушул боюнча атайын саламаттык сактоо министрлигине тапшырма бергенбиз. Күздөгү жыл сайын жасалып жаткан элге башка грипп ооруларынан вакцинация жүргүзүү маселеси. Албетте бул вакцинация жүргүзүү сөзсүз түрдө жанагы ар кимдин өзүнүн каалоосу менен болот. Бирок ошого карабастан биз мамлекеттин эсебинен жана бизде биздин элибиздин баягы жакыр жашаган катмары бар. Ошол катмардагыларга анан кийин тиешелүү мүмкүнчүлүгү чектелгендерге кайсыл ошол социалдык камсыздоо социалдык коргоо министрлигинин учетунда ошонун тизмесинде турган биздин жарандарыбызга, булар дагы список абдан чоң, бир топ биз мамлекеттин эсебинен ушул вакцинацияны жүргүзүп берели деп азыр атайын вакцинацияны заказ берип коюшкан. Ошол келери менен Кудай буюрса күз башталаардан мурун биз ушул вакцинацияны жүргүзөбүз. Бул эгерде коронавирус күздө кайталана турган болсо, башка оорулар менен кошо келип, башка ошол ОРВИ грипптин түрлөрү менен кошо келсе, бул адам баласына абдан оор болот деген ушул атайын адистердин сунушу менен жасалып жатат. Жок дегенде биз азырынча коронавируска вакцинация жок болсо, башка грипттерден ошо вакцинация аркылуу сакталып туруунун максатында жасалып жаткан жумуштар. Андан сырткары жана айткандай жетиштүү деңгээлде медициналык адистерди даярдоо. Анын ичинде инфекционист, кардиолог, терапевт, эпидемиолог, лаборанттардын санын көбөйтүү боюнча кыска курстарды азыртан баштап иштетүүгө. Медицина билими барлар, бирок башка тармактарда иштеп жаткандарды тартуу маселелери боюнча, жанагы контракт негизде ишти жүргүзүү боюнча. Мына мен бүгүнкү күндө дагы ошол иштерди биз жасап жатабыз, билесиздер. Бир топ биздин башка тармактарда иштеп жаткан биздин жарандарыбыз өздөрү каалап контракт негизде иштөө боюнча келишип иштеп жүрүштү. Иштеп жатышат азыр дагы. Алар менен контракт түзүп, бардык тиешелүү төлөмдөрдү төлөөгө аларга дагы саламаттык сактоо министрлигинен укук берилген. Жерлерден биз да угуп жатабыз. Мүмкүн кээ бирөөнүн ушундай көйгөйү бардыр азыр. Ошол контрактты түзүү маселеси кечиңдеп жатат, же болбосо ошону туура түшүндүрүп моундай болот деген туура түшүнүктөрдү бербей атат деген мындай
маселелерди айтып жүрүшөт көйгөйлөрдү. Мен ал боюнча да тапшырманы бергенбиз, түшүндүрүү иштери, контрактты түзүүнү тез аранын ичинде баардыгы менен бирдей шарттар тез аранын ичинде бүтүрүү маселелери боюнча. Анан республиканын аймактарында, областтарда, Бишкек, Ош шаарларында ошо койка месталарды дагы көбөйтүү боюнча иш-чара күзгө чейин дагы жүргүзүлөт. Азыркы айтылып жаткан мына ар бир областтагы 100-150 местага чейинки перепрофилировать этип туруп, башка мурунку туруп калган зданияларды жасай турган биздин ооруканалар сөзсүз түрдө бүгүнкү талапка, ошол санитардык нормаларга жооп бере турган болот. И ошондой эле булар тез аранын ичинде, бир айга жетпеген убакыттын ичинде даярдалып бүтүш керек. Ушундай тапшырмалар берилип, азыркы мезгилде өкмөттүн областтардагы өкүлдөрү ошонун үстүнөн иштеп жатышат. Жакын күндөрү мен ойлойм ал жумушту башташат. Андан сырткары Бишкек, Оштогу 2 100 орундуу заманбап инфекциялык ошол оорукананы дагы ушул биздин оюбуз боюнча ушул 1 айдын тегерегинде тез аранын ичинде бүтүрүп, ишке киргизүүнүн үстүндө сүйлөшүлгөн. Азыр ошол архитектура жана курулуш агенттиги бунун үстүнөн иштеп жатышат. Жана айткандай жакын күндөрү баштайбыз. И ошондой эле башка дагы азыркы болуп жаткан коронавирустун алган практиканы, ошондон алган тажрыйбаларды эске алуу менен биз атайын бир вице кечээ штабта чечтик, бир вице-премьер-министрди ошол күзгө даярдык көрүү боюнча башка жумуштарын таштатып, ошонун үстүнөн иштей турган кылып бөлүп коелу деген чечим кабыл алдык. Буюрса, мен ойлойм, ошол вице-премьердин жетекчилиги менен өзүбүз да карап турабыз, Кудай буюрса жардам берип, баардык мамлекеттик органдар, муниципалдык органдар, жергиликтүү бийлик баардыгыбыз чогулап даярдык көрүп, аманчылык болсо, буюрса биз ошол күздө кокустан болуп кетсе, ошого татыктуу каршы турганга мүмкүнчүлүк, шарттар түзөлү деген ой максатта иштеп жатабыз.